Тем более пенсиядағы адам екенсіз, ақырын барып, балаға барып дем алып, қымыз ішіп жатыңыз. Жоң рахмат. Мұны мен ойлаймын, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле. Даже Америкада жоқ, туғандар. Америкада жоқ. Очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь. Очередной воздушный замок. Мамлекеттин бир президенти бар, Bir президент бар, туура айтасыз. Қанша вице-президент бар? Вице-президенттер жок арасында. Вице-президент жоқ, Мамлекетибиздин саны қанша? 6 миллионго жетет. 7 миллиондан ашты. Қанша советник бар, білбейсіз бе? Аны билбейт экен. Аны билбейт экен советтер канча экен. Билбегениңиз жакшы экен. Мамлекеттик ишканада bir президент бар экен. Ал сиз, Жарасул Осмоналиевич. 4 вице-президент бар экен. 4 вице-президент. Bir руководитель аппарата, 2 советник президента, 1 помощник. Уялбайсыздар, уят эмес бе? Бул ишөө ничего караңыз. Сиз 170 миң сом айлык алат экенсиз. Вице-президенттериңиз 130 миңден айлык алат экен. Советниктериңиз 120 миң сом айлык алат экен. Помощниңиз 90 миңден айлык алат экен. Буякта эмне кереги бар 4 вице-президентти? Сиз өзүңүз жетишесиз да. Дальше. Болгону 65 кишиге, bir президент, 4 вице-президент. Вы представляете, даже Америкада жоқ, туғандар. Америкада жоқ. 7 миллион халқы бар Кыргызстанымызда bir президент, вице-президент жоқ. Сиз болгону 65 киши башкарат экенсиз, өзүңүз президент, да еще плюс 4 вице-президента. Карап туруңуз, дальше. Управление внедрения инновационных технологий и оборудования. Начальник управления, эксперт, 120 миңден алат экен. Эксперттің 85 миң алат экен. Отдел техусловий, экологии, промышленной безопасности 90 миңден алат экен. Эксперт 85 миң алат экен. Отдел развития инфраструктуры промышленных объектов. Начальник отдела 90 миң. Эксперт 85 миң. Эксперт 85 миң. И дальше. Элдик, то есть 8 госпредприятие өткөрүп берилген. Сиз мына токтомдо жазылып турат. Ушул жогоруда аталган 8 акционердик коомду, 8 ушул госпредприятияны жандандыруу максатында сизге 1 миллиард бөлүнүп атат. Сиз токтомду одоно бузуп, сиз дагы кайталап коюн, одоно мыйзамды бузуп, токтомду бузуп, действующий иштебей турган ишканалар турса, сиз ушуларды ачып кереги бар беле? Жок болчу. Сиз ошого карап туруңуз. 843 миллион 504 миң акча каражатын топтоп турсуз. Жоготуп турсуз. 1,5 жылдын ичинде тапкан кирешеңиз 0. 1 тиын таппаптырсыз. Мамлекеттин алган 1 миллиард сомду 843 миллион 504 миң сомду жогоруда аталган 19 ишканага бөлүп бергенсиз и 54 миллион 870 миң сомду мынакей ошол 65 кишиге айлык катары таркатып бергенсиз. Мынакей акыркы маалыматтарга караганда каражаты максатсыз пайдалангандыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп, 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Бул мен ойлоймун, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, ошо сиздин шефиңиздин очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь, очередной воздушный замок. Бул жанагы Хипик, Элбир Секирек сыяктуу эле ушундай силердин воздушный замогуңар. Муну мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле. Башкаса мамлекетти тоноо деп ат койсоңуз болот эле. Эми сиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мынакей 1 жылдык алган айлыгыңыз 2 миллион 192 миң 575 миң алып турсуз. А 4 вице-президентиңиз ар бирөөсү 1 миллион 700 миңден алыптыр. Аппарат жетекчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. 2 кеңешчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. Жардамчыңыз 1 миллион 700 миң алыптыр. Булардын, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө турасыз. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат. Жарасул Осмоналиевич келсе, бир месте брендет койдук деп. Ошон үчүн ушул маселени в срочном порядке кайтарыңыз. Бул мамлекеттин, элдин акчасы. Эч качан мында поступка барбаңыз. Андан тышкары мынакей сиздин жасаган иштериңизди дагы көрүп мынакей анализдеп чыктым мен. Мына Кыргыз Транс Ош транспорттук логистикалык компаниясы Элчи Транс. Мынакей бул компания түзүлгөн сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. И калганы 5 гектар жерге база коюп турсуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар турабы?
Мен мына кече бир инем базардан DAF автомашинасын алды, 2019 жылғы грузовой автомашина алды. 58 000 доллар қалды. Сіздің бір КамАЗыңыз 300 000 доллар болуп атат. Андан башка мынакей эмеге мынакей Кыргыз Эверейс 2,5 миллион которуп турсуз. Кыргыз электроника 2,5 миллион которуп турсуз. Кыргыз анимацияга 1 миллион 950 000 сом которуп 950 000 сом которуп турсуз. Булар бардыгы жанагы мамлекетти талап тоноп жөөгө жешке сиз жол бердиңиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич. Ошон үчүн мен дагы мынакей элдин алдында, урматтуу депутаттардын алдында айтайын, ушул алган акчаңарды өзүңүздүн ошол табакташтарыңыз менен, чөнтөктөшүңүз менен акчанын ордуна коюп коюңуз дагы. Добровольно арыз жазып кетиңиз. Ише албайсыз, тем более пенсиядагы адам экенсиз, акырын барып балага барып дем алып кымыз ичип жатыңыз. Чоң рахмат.